Кулуң болсо кулуңмун. Бул сөздү кенен мааниден карасак, мандаттуу мансапкорлорго кул эмегинбиз. Кул элебиз. Асыресе депутаттар эл эсебинен ол чойгон айлыкка туйтунат. Эл эсебинен саякатчы бака болуп, дүйнө кыдырып, өлкө казынасын оңбогондой оюшат. А казынаны толтурган эл. Эл арасында сиз барсыз, мен да бармын. Баарыбыз айтор оyoндордун баскан турган чыгымдары кыр сөөгө аркайган казынадан коротуларын айтып отурсак, сөздүн толук маанисинде мандаттууларга кул эле болуп келатабыз. Биз багып келатабыз аткаминерлерди. Эми 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого аттангандар арасында соттолгону да, коррупцияга шектелгени да, кылмышкери да жүрөт. Ал тургай соттук тергөөдө жемкорлук схемаларын түзгөн деген чечим кабылданып, аны мойнуна алып, айыбын төлөгөндөр да жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуп катталышты. Алар кимдер? Айрымдарын азыр эле айтып беребиз. Калк алдында кадырың болбосо да капчыгың болсо болду. Министрлик, парламент, бажы, сот, койчу эмнесин айтасыз, каалаган орунду аласың деген аңыз кеп, кайсыл бийликтин тушунда болбосун айтылып келген. Азыркы бийлик тушунда да айтылып жүрөт. Алсак, парламенттик шайлоого аттангандардын арасында таптакыр карапайым адамды табуу мүмкүн эмес. Катардагы мугалим, жөнөкөй медициналык кызматкер, аламан байгеге катышкандардан ат чабым алып турат. Бирок алар шайлоодо кайсы бир талапкерге кызмат кылып берет да. Анткени өкмөт төлөп бере албай жаткан айлыкка компенсация алат. Бул маселеге убагы келгенде токтолорбуз. Азыркы учур башка. Жогорку кеңештен орун алуу максатында жогоруда белгилеп өткөндөй айлыгынан байлыгы көптөр аттанышууда. Маселен, азыркы бийликке оппозициябыз дешкен Альянс саясий партиясынын тизмесинде жоюлуп кеткен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмил Жамгырчиев деген бар. Ал ушул жылдын башында пара алууга шек саналып кармалып, кийин мамлекетке 20 миллион сом мөлчөмүндө зыянды төлөп чыккан. Элдин назарын сындырган эбегейсиз байлыкка ээ Эмил мырза парламентке аттанганына караганда мамлекетке берген акчасын кайтарып алууну көздөгөнүбү же чындап эле эл жүгүн көтөрчүмүн деп чамынуудабы? Бизге белгисиз. Күрөш федерациясынын вице-президенти Дамирбек Асылбек уулу. Ал үстүбүздөгү жылдын август айында Кыргызстандын Олимпиадага катышуусуна зор салым кошкондугу үчүн президент Садыр Жапаровдон ардак грамота алган. Дал ошол Дамирбек мырза жогорку кеңештин депутаты болуп жүрүп эле 2018 жылы Казакстанда аткезчиликке шектелип кармалган оyon. Казакстандын атайын кызматы жүргүзгөн операцияда контрабандага тиешеси бар деген 29 киши кармалган. Алардын ичинде бажычылар, күч органдары жана кылмыштуу топтордун мүчөлөрү да болгон. Алар менен катар эле эл өкүлү Дамирбек Асылбек уулу да кармалган. Ананда Казакстандын тышкы иштер министрлиги Дамирбек мырзанын казак жарандыгы бар болгонун маалымдаган. Бирок экс-депутаттын атасы уулунун Кыргызстанда туулганын жана анда казак жарандыгы жок экенин айтып жүрдү. 2019 жылдын апрель айында Алматы шаардык соту Асылбек уулун жана эки кыргызстандыкты трансулуттук уюшкан кылмыштуу топту түзүү жана жетектөө, экономикалык аткезчилик беренелери менен күнөөлүү деп таап, 10 жылга эркинен ажыраткан. Бирок ошол эле жылдын ноябрь айында аны Кыргызстанга өткөрүп берген. А Кыргызстанга которулгандан кийин экс-депутат 2020 жылдын августунда эркиндикке чыккан. Ал 10 жылдык абак мөөнөтүнүн 1 жылдан ашыгыраагын гана абакта өткөргөн. Жогорку сот Дамирбек Асылбек уулун мунапыс боюнча бошотулган деп түшүндүрмө берди. Мурдагы эл өкүлү парламенттик шайлоого катышуу үчүн 11 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген. Ал Ысык Көл облусундагы номери 35 Ак Суу шайлоо округунан депутат болуп келүүнү самап турат. Мүмкүн талапкер болууга мыйзам жол берер. Эгер эле элдин добушун алып, депутат болуп калса, этек жеңи булганган Дамирбек мырза элге кандай кызмат кылып берет? Элмурза Сатыбалдиев 2010 жылдагы апрель окуясына тиешеси бар деп айыпталып камалгандардын бири. Ал Бакиев бийлигинин тушунда баш прокурор кийин 2010 жылдын 7 апрелине чейин
Курманбек Бакиевдин укук жана тартип боюнча кеңешчиси болуп иштеген. Азыр Өзгөн округунан шайланып келүү максатын көздөп жаткан учуру. Канга бөлөнгөн апрель окуясында үлүшү чындап эле бар болсо, карапайым калктын үмүтүн канчалык актайт деген арсар суроо жаралат. Атамекен партиясынын тизмеси менен депутаттыкка аттангандардын бири Автандил Жоробеков. Мамлекеттик органдар анын чагымчыл маалыматтарды социалдык тармактарга жайылтып, массалык нааразычылык актыларын уюштурууга үндөгөн. Натыйжада интернет колдонуучулар арасында каршы ойлор жаралып, бирин-бири жек көрүү, аймак аралык кашташуу жараткандыгы тууралуу билдирген. 2019 жылдын ноябрь айынын аягында кылмыш жаза кодексинин аймактар аралык кашташууну козутуу боюнча кылмышка шектүү болуп, УКМК камакка алган. Ошол эле жылдын декабрынын башында ал үй камагына кое берилип, 2020 жылы жаз айларында кылмыш иши токтотулган. Нурлан Ражабалиев деген жигит номер 2 Баткен шайлоо округунан талапкер болуп, 7 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясына катталган. Ал Түштүк Батыш бажысынын жетекчиси болгон. Нурлан мырза бажы кызматынын төрагасынын экс орун басары Райымбек Матраимовдун иши боюнча айыпталгандардын катарында болгон. Бишкек шаардык 1-май райондук соту аны 260 миң сом айыпка жыккан. Ошол эле учурда сот Нурлан Ражабалиев мамлекетке 12 миллион сом өлчөмүндө зыянды төлөп бергенин билдирген. Ата журт партиясынын тизмесине кирген Нурлан Ражабалиевдин кесиптеши Түндүк чыгыш бажысынын мурдагы жетекчиси Абдубахап Боронбаев бар. Ушул жылдын башында бажы кызматынын экс төрага орун басары Райымбек Матраимов менен коррупциялык схемаларды түзүүгө күнөөлүү деп табылып, бул адамда 260 миң сомдук айыпка жыгылган. Ал тургай мамлекетке 8 миллион сом зыянды кайтарган. Бажыдан байыган ушундай талапкерлер бар. Коррупциялык схемаларды түзгөндүгүн өздөрү ачык моюндаган бул адамдар кандай максатка парламентти карай аттанышты? Мүмкүн бажыдан тапкан киреше булактарын жогорку кеңештен табуу үчүн бара жатышкандыр. Азаттык партиясында жогорку кеңештин 5-чакырылышынын төрагасы Акматбек Келдибеков жүрөт. Ал мезгилде Акматбек мырза азыркы УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана президент Садыр Жапаров менен бирге болгон. Тагыраагы ошолор түптөгөн Ата журт партиясы менен парламентке келген. Акматбек Келдибеков 2015 жылы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга күнөөлүү деп табылып, 3 миллион сом айып тарткан. Так ушундан улам Келдибековду 2017 жылы болгон президенттик шайлоодо Борбордук шайлоо комиссиясы саясатчынын соттолгондугу жоюла электигин жүйө кылып каттабай койгон. Азыркы бийликтин тушунда жогорку сот Келдибеков боюнча өкүмдү кайра жокко чыгарды. А саясатчы 2020 жылы Матраимовдорго таандык делген Мекеним Кыргызстан партиясы менен парламенттик шайлоого катышкан. Ананда коррупция схемаларын түзгөндүгүн мойнуна алып, 2 миллиард сом айып төлөгөн бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Акматбек Келдибековдун уулунун өкүл атасы экенин өзү да тастыктаган. Райым Матраимовду мен тааныйм. Себеп дегенде мен ардайым финанс тармагында иштегеним. Бала кыздын өкүл атасы экен туура. Мен сыймыктанам өкүл ата койгонума. Ынтымак саясий партиясынын тизмесинде Жаркынбек Касымбеков аттуу жаран жүргөнүн көрдүк. Ал Чоң Казат партиясынын лидери. Бишкектин тез жардам кызматынын мурдагы жетекчиси. 2015 жылы мыйзамсыз тендер өткөрүүгө айыпталган Касымбековго 2018 жылы сот тарабынан 300 миң сомдук айып тагылган. 2020 жылы октябрь окуяларында Касымбеков өзүн саламаттыкты сактоо министри деп жарыялап жиберген. Бул адамдын бийлик дегенде суусап турган балыктай туйлаганына караганда мандат бербесеңер, майлуу сүттү орун берсеңер деп соодалашууга даяр турган өңдүү. Урматтуу көрөрмандар, азырынча мандатты көксөгөн, мансапты көздөгөн мандеми бар талапкерлер ушулар. Кийинки чыгарылышта башкаларын таап чыгабыз. Эгер сиз билсеңиз, бизге кабарлаңыз. Комментарий жазып, баш бармагыңызды басып коюңуз. Видеону толук көрүп, башкаларга бөлүп койгондугуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз менен болуңуз.